Менин бүгүн токтолоюн дегеним ушул акыркы учурда бир эле президент эмес, премьер-министр дагы ушул элдин жүрөгүнө тие турган сөздү айтып коюшту. Албетте булар сөз арасында айтышты. Ошентсе дагы баягы терс эч нерсени сүйбөй турган карапайым калктын бир топ өкүлүнө бул жага берген жок. Мунун өзү президент болобу, башкасы болобу, ким болбосун оозунан чыга турган сөздү иргеп, талдап коомчулукка кандай тиет деген маанайда сүйлөш керек да. Анан жалпы эле тенденцияны карасак, президент эле премьер-министр эле эмес, деги эле ыңгай келгени баягы элден өйдөрөөк болгонго, очолонууга аракет кылып. Анан кийин ооба биздин эл жалкоо да, биздин эл тойдон башканы билбейт да, биздин элдин баары тентип мигрант болуп кеткен да, ушундай калк болуп калбадыкпы, кыргыз бир бечарабыз да, ой бир кокуйбуз да, анан кыргызбыз да деген мисалдарды аябай көп окуйм да. Анан кийин муну мен айтпасам, сен айтпасаң, башкасы айтпаса, бул жакшы тенденцияга алып барбайт да. Ооба, жашообуз начар болуп атат, арабызда ичкендер болуп атат, арасында ажырашкандар болуп атат, арасында уурулар болуп атат, кылмышкерлер болуп атат, анын арасында коррупционер болуп атат, баары жогу болуп атып, биз ашып кетсе бир 6-7 миллионду араң санап жүрөбүз. Биз аз улутпуз да. Анан силерди билбедим, жеке мен ушул карарып калды окшойт. Жеке мен ушул өкмөт тарабынан дагы, бийлик тарабынан дагы ушулар келгенде, туурасын айтайын, мага таарына бербей, ушу бийлик өкүлдөрү тынбай, улусу кичүүсү көрөрүн жакшы билем. Тынбай баягы айтып аткан нерсени да туура кабыл алганды үйрөнсөк да. Мисалы мени деле жабыштырбаганга жабыштырып чыктыңар, аргасы кепкендик экенин кабыл алып койдум мен деле. Ушул кыргыз бийлиги ушул туштагы Садыр Жапаров башкарган бийлик келген тушта мен мындай нерсени күткөм. Силерди билбейм. Ушул 30 жылдап миграцияга кеткен элдин баягы жашоо тиричилигин анализдеп, анан кийин азыр 50-60 компания салдык, ичинде жумушчу жок деп тиги кызмат абалына карабай Эдил Байсалов реклама берип элди чакырып отурбайбы? Мына ошондой завод салып койбой келгиле деп кыйкырган нерсе эмес. Мына ошол 30 жыл ичиндеги кыргыз миграциясынын шору эмнеде экен, азабы эмнеде экен, жетишкендиги эмнеде экен, ошону талдап келип туруп, анан кийин баягы бир тобу ушул мекенден чеге мысыбай калды го деп таарыныч менен кеткен да. Анан ошондой үмүт кылып отурган элди бир ыңгай менен, шарт менен чакыра турган нерсени күткөм, мисалы мен. Жыйынтыгында кандай болуп атат, ушул бийлик келсе чекебиз ысып кетет деген элге, бул кыргыздын бир тобу биз жалкообуз да деп анекдот айткан. Анан кийин мектепте мугалимдердин баары арасына Кудайдан жөө качкандар кошулган дегенди өкмөт башчы айткан шумдукту угуп атабыз да. Эми президенттин сөзүн талдап деле бүттүңөр окшойт. Ал киши тамаша айтам деп осол айтты. Осол айтканы дагы туура эмес. Ал эми Акылбек Жапаров айтарда дагы эки жакты караш керек. Ошол Кудайдан жөө качкан мугалимдердин бөлүгү калып калганына дагы сүйүнүшүбүз керек. Анын баары кайда? Миграцияда иштеп кеткен. Мен Россиядан көргөм илимдин кандидаттарын, профессорлорду. Биз кээ бияка отуруп алып тыңсынып атпайбызбы? Алар эмне себептен кетти? Ошол кечирип коесуздар, оозум кырып кетти. Алар ошол жашоо тиричилик начардыгынан, бийликке ишенбей калгандыктан, мына ушундай шарттан кетти да. Анан ошол азабы шоору көп болуп аткан элге өлгөндүн үстүнөн көмгөн кылып, ушул жерде азгынакай болсо дагы билим берип аткан мугалимдерди ушу арасында момундайлар барсыңар, тигиндейлер барсыңар деп айтуу өтө осол да. Анан ушул жалкоо деген сөздүн тегерегинде бир топ баягы иш берүүчүлөр дагы, башкалар дагы бир топ пикирлерин айтып кетти. Чындап келгенде миграцияда жүргөндөр жакшы билет. Мисалы Россияда соцпакет деген түшүнүк бар.
Бул мамлекеттик компания экенине, жеке компания экенине карабай сөзсүз түрдө социалдык пакеттер, мунун ичинде жана ооруканага көрүнүү, андай деген жеңилдиктер менен берилет. Мунсуз болбойт. Социалдык пакети жок, компания аштырбайт. Бул бизде жок. Бирок бул компаниянын иш берүүчүлөрдүн күнөөсүнөн эмес. Кыргыз бийлиги азыр ушул социалдык пакетти киргиз десең эле кайрадан ишкерлердин мойнуна минет. Мына ушул ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо деген ушул нерсе, мына ушул дайым ушул орто заар же четтеги ойдон калып келет да, дайыма биз импорт менен жамбаккан элбиз да. Анан ККМди киргизип койду, мына кайра эле ошолорго күч. Бирдеке десе эле ошол ишкерлерди минип калабыз. Карап отурсаң, ошол ККМ киргизип салыкка көбүрөөк төлөп аткан ким ишкерлер, жанагындай пандемияда болгон акчасын салып коюп, тиги сыйлыкты кенедей кыздар алып, четте калып калган ким ишкерлер, жанагы өпкөсү боорун алмаштырып, бөйрөгүн алмаштырып чет элге кетип аткандарга жанталашып жардам берген ким ишкерлер, айыл жеринде жана ач калган, ток калгандарга жардам берген кимдер, ошол айылдардагы ишкерлер. Анан салыкты олчойто дагы бердик. Андан сырткары кандайдыр бир иш чара, Кыргызда той аш түгөнбөйт го, баланчанын баланча жылдыгы, анан тигиндей мындай деген сыяктуу. Ошондойго дагы ким чогултат? Ишкерлер. Кыскасы баарыбыз биригип минип алдык. Анан албетте алардын ичиндеги таарыныч болот. Биз кайсы бирине жетишебиз дейт да. Анан ошол себептен жанагындай сөздөр келип чыгып атат. Бир эле жеңил өнөр жай тармагын алайын. Мен өзүм көптөн бери аралашуучулардын маселесин көтөрүп жүргөнгө, мына Кыргыз индустрия деп олчойто ачып коюптур. Өткөндө ушул дачага келатып, ата имараттын сыртынан көрүп кеттим. Эми ага караганда бери жакта Кыргыз ислам бир белекети дегендин офиси жаркырайт экен. Анан ошол таландыда калгандай болгон офисте отуруп алып 170 000 айлык алгандар Кыргыз жеңил өнөр жай тармагына, текстиль тармагына тийгизип аткан таасири кандай? Баш аягы 19 долбоору бар экен. 19 долбоорунун ичинен бир бирөөсүн алалы Кыргыз топчу деп чыгарып атат булар. Анан бул жерде өкүлдөр отурсаңыздар, таарынсаңыздар деле айтыш керек. Кытайда, мисалы, Иу деген шаарда жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрү абдан жакшы билет. А жерде бүтүндөй кездеме менен фурнитуралар бүтүндөй керек болсо дүйнө жүзүнүн жарымын камсыздагандай деңгээлде чыгат. Анан ошондой абалда ушул биздин кенедей топчу өзүбүздү жабдыйбы, кимге жетет деген. Мен ушул Кыргыз индустрия, Кыргыз топчусун алдым деген ишкер уга элекмин, силер эле укпасаңар. Мына ушундай дагы жагдайлар бар. Ошондой эле ушул Кыргыз өкмөтү мына жакындан бери азыр муну бир башка чыкма менен чечип атышат. Айлалары кетип, ушу Кытай менен болгон виза маселесин чечип берсин деп кайрылып атышат. Андан башка ушул карап отурсаңар, батыш деп эле тилдейсиңер, Кыргыз жеңил өнөр жайына материалдык техникалык жактан аз да болсо жардам берген, мисалы USAID деген эле уюм бар. Жанагы эки баланы мен адаштыра берем, Сүйүнбай Абдыкаров же Сүйүнбек Жолдубаев деген эки ишкердин бирөөнүкү Кулброс деген. Мына ошону баш кылып жеңил өнөр жайчыларга, аял ишкерлерге деп ушул материалдык техникалык жактан жардам берген ошол ЮНИСЕФ, USAID фонду бар да. Кайра эле айланып келип, жеңил өнөр жайчы компаниялар, ошолордун ээлери же мамлекеттен материалдык жардам албаса, же аз пайыздагы кредит албаса, же жылуу сөз укпаса, ККМ жыйнап берсе, албетте ишкерлерде дагы нааразычылык болот. Мисалы жанагы дордой десе эле бизге байлык көзгө элестейт да, баарыбыз ошол жак тырмалайбыз. Ал жер болсо ушул Аскар Салымбековдун Келейген базары ушул жылдап Телман Исмаиловдун Черкизонундай эле болуп кетип баратат. Барып эле ошол жак тырмалап калабыз, бирок ошол жерде чөйжүрөп бир тиын, эки тыйындан курап жүргөн ишкерлердин ал абалын сураган мен мындай бир чоң иш чара көрө элекмин. Былтыр Марлен Маматалиевге атайын комитетке ошо жыйын кылдык эле, ошондо Чоро Сейитов деген бир министр келген, орун басары. Депутаттарга олчойто ооба биз жолугабыз, шартын көрөбүз деди эле. Бир киши менен жолуккан жок. Ошол Акылбек Жапаров акылдуу болсо, ошо Чоро Сейитов баштаган чиновниктердин айрыкча экономика тармагын көзүн чукуп деле койсо болот. Марлен Маматалиев өткөндө кечирим сурады кайрадан күздө.
ошол мыйзам долбоорун кара, ушул жака карайлы. Мына карап бергиле да. Мына жатат жеңил өнөр жай, ошол боюнча чоң кабыл алынган программалар жок. Анан ушундай иштер жок туруп эле элдин баарын жалкоо, анан кийин Кудайдан жөө качкан деп баягы таарынта берген жакшы окуй эмес да. Ушул жеңил өнөр жайчылардын кечиресиздер, үзүлүп кетти. Мына ошол 100 000 алган, мисалы кыз келиндердин ишин мына ошондой уюштуруп берүүгө болбосун. Кыскасы ушундай. Себеби баягы сындайсыңар, бир нерсени айтасыңар, колуңардан эчтеке келбейт деди. Колунан эчтеке келип, шортик тиксем Ташиев кыйкырып атат го, чиновниктер кийбей эле шортик деп. Ага десеңер жылаңаш жүргүлө. Албетте бул тамаша. Анан мамлекеттик курулуш кызыгы акимден жардам сурап жүрөт. Курулушка жумушчулар бергиле деп. Аким эмне ар бир жеке адамдын үстүнөн көзөмөл кылабы? Же кандай? Акимдин функциясы ошо жергиликтүү өз алдынча бийликтин ишин уюштуруу. Ал эми кыдырып алып тиги курулушчу иштейби? Бул эмне деген пиар, бул эмне деген иш ыкма. Анан айтса эле жаман көрөбүз. Анан көбүбүз айтып атпайбызбы? Жалкоо десе, ушул чын да деп. Бир нерсени туура түшүнүш керек, чын экенин жокко чыгарган эч ким жок. Ансыз эл болбойт. Тентеги болот, жөнтөгү болот, жалкоосу болот. Бирок бүтүндөй бир улут ушундай жалкоолукка же болбосо ушундай жаман сазга түшүп кеткен жерибиз жок да.